Салам достор, биз бүгүн силер менен бирге аналогиялардын байланыш түрлөрүн, анын ичинде антонимдик байланыш жөнүндө кеп кылабыз. Баарыбызга белгилүү болгондой, аналогиялар бир нече байланыштын негизинде түзүлөт. Ал эми байланышты туура табуу бул суроонун туура жообун табууга жол ачат. Антонимдик байланыштагы окшоштуктардын эң негизги биз маани берүүчү нерсебиз булар антоним сөздөр. Антоним деген эмне? Антонимдер булар бири-бирине карама-каршы келген сөздөр. Алар ар түрдүү сөз түркүмүнөн болушу мүмкүн. Мисалы, ак кара, кандай, ак, кандай, кара. Кандай деген суроого жооп берип сынаточ болду. Асман, жер, эмне, асман, эмне, жер. Эмне деген суроого жооп берип зататоч болду. Антонимдер бир эле атооч сөздөрдөн эмес, кээ бир учурларда этиш сөздөрдөн жасалат. Мисалы карап көрсөк, өрүү, жандыруу. Эмне кылуу, өрүү, эмне кылуу, жандыруу. Бул жерде эмне кылуу деген суроого жооп берип, этиш болду. Биз антонимдик байланыштагы үлгү эталон же болбосо башкача айтканда эталон жупту көрсөк, алардын төмөнкү белгилерине көңүл бурушубуз шарт. Биринчи, алардын кайсы сөз түркүмүнөн жасалганына көңүл бурушубуз керек. Эталон жуптагы жуп сөздүн экөө тең бир сөз түркүмүнөн турган аналогия болушу мүмкүн, же болбосо жуп сөздөр ар бири бөлөк-бөлөк сөз түркүмүнөн турган аналогия болушу мүмкүн. Экинчи биз көңүл бурушубуз керек болгон нерсе бул антонимдин окшоштуктагы антонимдердин түрлөрү. Ал толук антоним болушу мүмкүн же толук эмес антоним болушу мүмкүн. Ошондой эле достор, ар дайым эсиңиздерде болсун, антонимдик байланышты табуу менен гана суроонун туура жообун табыш мүмкүн деген ойдон ар дайым оолак болушубуз керек. Жуп сөздөрдүн антоним экендигин аныктагандан кийин дагы алардын кандайдыр бир башка жалпылыгын тапканга аракет жасоо зарыл. Төмөнкү окшоштукту карайбыз. Үлгү жуп кир таза, варианттар А киреше чыгаша, Б мурун быйыл, В ысык муздак, К агытуу байлоо. Бул жерде кир таза кандай деген суроого жооп берип, биринчи белгиси сынаточ болду, экинчи экөө тең толук антонимдер. Достор, эгерде силер туура жоопту тандоодо кыйналсаңар, анда ойлонуштуурун айрым ыкмаларын колдоно аласыңар. Мисалы, ушул ыкмалардын бири чыгарып салуу ыкмасы. Эталон жуп сынаточ сөз түркүмүндө болгон үчүн биз сынаточтон башка бардык вариантты чыгарабыз. Киреше чыгаша зататоч болгон үчүн бул вариантты чыгарып салабыз. Мурун быйыл. Бул жерде толук эмес антоним болду. Демек, бул жуп сөздөр дагы биздин эталон жупка туура келбейт. Демек, бул окшоштукта чыгарып салабыз. Ысык муздак сынаточ болду. Ошондой эле толук антонимдер. Демек, биздин туура вариант В варианты. Ал эми агытуу байлоо болсо, этиш сөздөн жасалган үчүн үлгү жупка туура келбейт жана биздин туура вариантка эч качан дал келбейт. Кийинки сурообуз бул бошоң чын. Үлгү жуп бошоң чын. Эгерде эталон жупка мүнөздөмө бере турган болсок, биринчиден бул сынаточ, экөө тең бирдей сөз түркүмүнөн жасалды. Үлгү жуптагы жуп сөздөр. Ал эми экинчи мүнөздөмөсү болсо, булар толук антонимдер. Үчүнчү мүнөздөмө, жогоруда айтылып кеткендей, бир жалпылыгын табуу максатында үчүнчү мүнөздөмө беребиз. Бошоң чын адамдарга тиешелүү сапат. Мисалы, бошоң адам, чың адам. А вариантында көп ашык. Бул жерде синоним болду. Демек, биздин үлгү жупка туура келбейт, чыгарып салабыз. Ушак майда дагы үлгү жуптагы окшоштуктагы байланыш менен окшош эмес. Бул вариантта чыгарып салабыз. Эки акыркы вариантыбыз калды. В жана Г. Жарык, караңгы, кайраттуу, жашык экөө тең толук антонимдер жана сынаточ сөз түркүмүнөн түзүлгөн. Бирок бир гана жалпылыгы бар. Бул кайраттуу, жашык, бошоң чын дагы экөө тең адамдарга тиешелүү сапат. Ошол үчүн туура вариант Г варианты. Үлгү жуп эркин себеп. А варианты түбөлүк аягы, Б кыйын чечим, В милдеттендирүүчү макулдук, К сүйүндүрүүчү үмүт. Эталон жуп сынаточ жана зататочтон түзүлгөн. Бир караганда жуптагы сөздөр мааниси жагынан бири-биринен алыс тургандай көрүнөт. Эгерде бул сөздөрдүн лексикалык маанисин карай турган болсок, эркин деген сөз бул өзүнчө, эч кандай эрежелер менен чектелбеген дегенди билдирет.
Ал эми себеп бул башка бир нерсенин пайда болушунун шарт түзгөн жагдай же кырдаал, башкача айтканда. Демек бул сөздөр мааниси жагынан карама каршы сөздөр же болбосо антонимдер. Б вариантында кыйын чечим, В милдеттендирүүчү макулдук, Г сүйүндүрүүчү үмүт булар антоним сөздөр боло алышпайт. Туура жооп А варианты. Анткени түбөлүк деген сөз бул аягы жок деген маанини туюндурат. Адептүү, бейадеп. А армандуу, бейарман, Б айыпкер, бейайып, В нысаптуу, бейнысап, Г күнөөлүү, бейкүнөө. Бул жерде адептүү, бейадеп биринчи мүнөздөмөсү булар толук антонимдер жана бирдей сөз түркүмүнөн жасалды. Экөө тең үлгү жуптагы жуп сөздөр экөө тең сынатоочу сөз түркүмүнөн түзүлгөн. Ал эми башка варианттарды бүт баарын карай турган болсок, булардын баары толук антонимдер жана баардык адамдарга тиешелүү сапаттар, бирок бир эле биздин айырмалай турган бир эле жалпылыгы бар бул жерде. Адептүү, нысаптуу экөө тең булар адамдардын оң сапаты. Ошол үчүн туура вариант В нысаптуу, бейнысап.